Ошондор өлтүрүп салыш керек эми? Ошондор бир талкалап сындырып салыш керекпи? Акың жок, акың жок. Алланын алдында өтө чоң күнөөкөрсүн, дозокко барасың. Акыркы күндө аялдарга көп зулумдук болуп кетти таксыр. Мейли, сиздин оюңуздагыдай аял бузулду деп коелу. Ошондо деле аныга кол салганга, уруп тепкилеп сындыра чаап, акыры барып өлтүрүп жириктей бергенге акың жок. Эртеге кыямат күнү жаман болосуң да. Мына канча окуя болуп кетти азыр. Андай болбойт. Ушунчалык жакпайбы? Анда жакта ажыраш болду. Башка аял алып ал. Бирок сен аны бир жерден сындыра чапканга, өлтүрө чапканга акың жок. Совсем акың жок. Кордогонго таптакыр акың жок сен. Ал адам ал. Ал эне. Алында Алла жараткан. Алланын бендеси ал дагы. Даже жануарды кордогонго уруксат жок бизде. Ал айван эмес, инсан да. Мусулман, сенин балдарыңдын апасы. Алла. Бу динсиздикчи каяка нерсеге алып барат бизди. Алла көрүп турат, угуп турат. Алла дин берген. Жакшы жаша, болсо жакшы ажыраш. Мына, динибиз эмнени үйрөтөт? Жакшы жаша. Таптакыр болбой атабы? Жакшы ажыраш. Душмандашып ажырашпа. Кордук кылып, кан төгүп, өлтүрүп ажырашпа. Не кылды? Өлтүрдү. Сен не болдуң? Өмүр бою тиякта кайта. Түрмөдө. Бала чакам не болду? Кимдин баласы? Ой, кимдин кызы? Карачы сен, бир целый үй бүлөлү талкаладың, динди караладың. Кичине эсибизге келели, урматтуу эркектер. Алла Таала алхамдулилля акыл берген, күч берген, бала чаканы эме кылып берген. Муну эркектер тарбия сизден, жаштакка караган сизден. Бирок баягындай чык бар да. Таптакыр болбогон ошондо кээде айтышы мүмкүн эркектерчи. Мен сөзүмдү укпайт, мындай кылат, тигиндей кылат, мындай кылат. Хорошо, сиз менен макул болоюн. Ошондор өлтүрүп салыш керек эми? Ошондор бир талкалап сындырып салыш керекпи? Акың жок, акың жок. Алланын алдында өтө чоң күнөөкөрсүн, дозокко барасың.